Эми Жумалиевдин иши боюнча эки нерсеге бөлсө болот да. Биринчиси 91-жылдан баштап бизде эгемендүүлүк алганда атайын мыйзам кабыл алган. Менчиктештирүү боюнчачы. Анткени абдан чоң реформа жүргөн бизде. Менчиктештирүү болгондо ал мыйзам менен кабыл алып баардыгы катышканга укуктуу болгон. Ал колхоз совхоздордун баары тарады, завод фабрикалардын баары тарады, жана купон чыгарышкан, купонго сатып алган, аны кайра кайрып келем деген бул граждандык кагылышка алып келет да. Анда тиги биз 20-жылдагы жана кулакка кесүүдөн башташыбыз керек, жайыттардын баарын ээлеп тургандарданчы. Бул мыйзам чегинде болгон. Экинчиси ошол катышып алып ошол канчалык мыйзамдуу болгон. Анда жанагы декларация дегени жок болчу. Ал экинчиси бул, экинчи жагы. Ал алып, анан ошону иштетип кетип атабы, же качан сатып алды. Муну эми эгер ошол конкреттүү Жумалиевди текшеребизсе, анын алган кагаздарын карап коюш керек. Ал качан алган, эмнен салган деп. Мисалы, мына Гоюн жөнүндө айтып атышат да, ушу Гоюндун ээси экен деп. Ага окшогон миңдеген магазиндер курулду азырчы. Килейген супермаркеттер курулду. Мына ошол эле Азия молду карап көргүлө, ошол эле Аларчаны карап көргүлө. Мына ушул биз отурган Весна деген чоң соода борбору мына сум салынып бүттү жакындачы. Буга окшогон көптөр салынды. Салынып атканда бир акча кетет, салынып бүтүп иштеткенден кийин анын баасы көтөрүлөт. Мына бирөө сурап атпадыбы Жумалиевденчи, мунун баасы канча депчи. Сатам десе баасы чыгат, сатпайм десе баасы чыкпайт. Ал эми үчүнчү багыты ошол Жумалиевге айтып атат, сен мамлекеттик кызматта турганда алдың, ошондо байыдың депчи. Эми аны текшерип койсо болот да. Ал Гоюн качан салынды, кайсы акчага салынды, же болбосо жанагы мед академиясы, медициналык жогорку окуу жайын ачат деп атпайбы? Ошонусу качан алынды, качан салынды, качан иштей баштады, аны текшерип койсо болот да. Бирок баардыгын тең бир жерге алып келип коюп койгон болбойт. Анан Жумалиевге кээ бирөөнүн мамилеси терс экен. Кээ бирөө тескерисинче баалайт экен. Анын ошол илимде, билимде өзүнүн жеткен чеги бар экен, академик экен, доктор наук экен, профессор экен. Эми аны сатып ал деп айта албайсың да. Ал өзүнүн мээнети менен жетти да. Анан ушу айылдык бала ушундай деңгээлге көтөрүлгөнгө сүйүнүш керек. Ал эми жана кызматтагы болсо аны көтөрүп чыккыла, могу кызматта турганда мынауну бускан депчи. Мен ушундай деп жооп берет элем.